Арыбаңыздар, силер менен мен, Айдана. Менин мурдагы окуяларым эсиңердеби? Эстей албай атасыңар. Убара болбогула. Азыр баарын эсиңерге салам. Обону өзүмдүкү. Шаарда эмне кылам? Ал жакта досторум да жок. Сенин талантың таш жарат алтыным. Ал жактан досторду да табасың. Шаарга республикалык жаш таланттар сынагына. Ушул майыптар концерттин маанайын түшүрүп катышпай эле койушса. Бул жак мага жайсыз экен. Шаарга бекер келипмин. Сахнага чыкканга жардам бер. Бир-эки сөз чалып айтып койчу. Мектепке убактым жок. Мен иштешим керек. Тайкем ушинтип айткан. Ата-энең кайда? Россияга иштегени кетишкен. А мени тайкеме калтырган. Жанагы жалкоо. Ооба, мен тайкеси болом. Ал мектепте окуш керек. Базарда ден соолугун жоготпой. Эмне келдиңер? Майып болгон беренбиз, жөлөк пул алсак дегенбиз. Майыпсыңарбы? Жашаган жерден справкаң гана. Үй бүлөңөр кайда иштеп, канча акча табат? Ата-энеңер чын эле силерди бага албайбы? Ошонун баарына справка керек. Саламатсызбы? Атам сизге чалдыбы? Ооба бакыт. Сүйлөшкөндөй болот. Жеңиш сеники. Эң сон. Мына, бул сизге. Мен финалга чыктым. Сен менин жалгыз уулумсуң да. Ажайып жашоону сатып берем сага. Бул заман кандай жакшы, Каалаган буюмуңду, адамыңды да сатып алсаң болот. Жагымды сөзүң, Бали. Азыр экөөң тең бирди көрөсүңөр. Баланы мажбурлап иштетип, зомбулук көрсөткөндүгүң үчүн сен камаласың. Мектепке алып барды. Акыры мен окууга кирдим. Такалап зөөкүр оройду тартипке салган оңойбу. Элден өткөн тарада жок деп дештик. Кимге көбүрөөк кол чабылса, ошол талапкер жеңет. Биз жеңдик. Сен жеңдиң, коркуу сезимиңди жеңдиң. Бар бол, Айдана. Көрүшкөнчө тайыны. Айтылуу беш бармагыңды даярдай бер. Мен жакында барам. Айлыбыз менен тосуп алабыз сени. Караңгы. Бирок менин айланамдагы окуялар ошону менен эле бүтүп калган жок. Андан ары эмне болгонун билгиңер келеби? Анда азыр бүт баарын айтып берем. О, Айдана, карачы. Сени тим эле атактуу кишилерди тоскондой эле тосуп атышат. Эми сенден автограф ала башташат. Көрөсүң. Коюңузчу болот байке. Атактуу экени калып бекен. Бүт айлыбыз менен түп көтөрө колдоп отукпу кызымды. Кандай жеттиң менин чемпионум. Сопсонун жетти мени. Кеп салчы, шаар кандай экен? Кызыктар көп бекен? Ой, аны бир айтасыңбы, миң айтасыңбы? Машиненин жүк салгычын ачканда көрөсүң, шаардан кандай кызыктарды алып келгенимди.
Мына ушул белектердин баары силерге. Алган байгемдин баарын ушуларга короттум. Урмат, тос, бул сага. Ой, рахмат. Айдана өтө ак жүрөк. Буюрса, мунун келечеги кең болот. Рахмат эне. Сиздикиндей даамдуу беш бармак шаарда да жок. Мен ошондой башкача жасайм да. Бул сени карууңа тез эле киргизет. Сапарың оңой болгон жок да балам. Туптуура айттың эне. Мен мурда ойлочумун, мындай окуялар кинодо гана болот деп. Эң башкысы, аягы жаман болгон жок. Баары жакшы аяктады. Уяты жоктордун көздөрүнө көрсөтүп койдук. Сен ушундай кандан бектен кайра тартпаган кызсың балам. Жаңыл мырзадай эле барсың. Жаңыл мырза дейсизби? Ой, мен аны билбейм да. Ал ким? Билбесең, билип аласың. Азыр мен сени аны менен тааныштырам. Кана, ой, каякта турат? Мына, таптым. Мегой, оку. Сага чоң сабак болот Жаңыл мырзанын тарыхы. Жаңыл мырза, баатыр кыз. Кызык. Рахмат эне, бөлмөмө барып окуюн. Унутуп кала электи, ырды жаза коеюн. Болбосо эсимен чыгып кетет. Азиз, салам. Кандай жеткениңди билейин деп чалып аткам, досум. Жакшы жеттим, рахмат. Жолдо бекер барбай, обон чыгардым. Угасыңбы? Акырын ба, бурабай? Экөөңөр жакында рэпти дуэт менен аткарат окшойсуңар. Ал эмне деген сурооң? Башта. Кандай экен? Чынымды айтсам, мага аябай жакты. Жаздыр, тез аранын ичинде обонуңа сөз жазып берейин. Туура айтасың ай. Обонумду бүт жазып туруп, флешкага көчүрүп, Болот байкем шаарга барганда сага берейим. Алтын издеп, кыдырбаймын жер бетин, албайм дагы көк деңиздин берметин. Эзип, жүрөгүмдү жүзүмдөй, элге сунам ширин ырдын шербетин. Адамдарга жарык маанай тартуулап, айыз үстүндө болом шамчырак. От сезимди канчалык көп арнасам, ошончолук күч кубатым артылат. Күн болуп күйүп ырдайым, дүйнөнү сүйүп нурдайым. Жайнаган байлык ичинен ак бийлек ырды жыйнайым. Ак жолтой жан, жайнаптайым жаш болот. Кара жолтой, хан болсо да пас болот. Куралгандай, бир тамчыдан көл дайра, кубанычтар арбый берсе бак конот. Сергеп дүйнө күлдүсүн деп жүрөмүн, сезимдерге себем сүйүү үрөнүн. Жакшылыкка жарчы болуп талпынган, жаркын ырга алтын уя жүрөгүм. Күн болуп күйүп ырдайым, дүйнөнү сүйүп нурдайым. Жайнаган байлык ичинен ак тилек ырды ырдайым.
Түк. Мүмкүнбү? Болот байке, өтүңүз бияка. Чай ичесизби? 1 мүнөткө эле кире калдым. Айдана, ме, карма, сенин флешкаң. Мына эмеси, Азиз менен обонума сөз чыгарып салыптыр да. Рахмат ага. Жаңы хитиң менен кубантасыңбы баарыбызды? Ооба, бирок... Эмне болду? Айылдын клубунда ырдагандан тажадыңбы? Жок, тажаган жокмун. Клубда ырдаган мага жагат. Коляска менен клубка көптө жетесиң да. Жеткиче аябай кыйналып кетем. Мага бир телепорт болсо... Телепортто эмне кыласың? Сен ат мине аласың да. Эне, азыр кандай болуп кетет? Билбей турам. Акокус эрдин үстүнөн жыгылып түшсөмчү. Ошол дагы кеп бекен. Сага ылайыктап атайын эр жасап берем. Андан сен дегеле жыгылбайсың. Мына, ушинтип эле чечип койсо болот маселени. Болот байке, рахмат сизге. Сиз супергеройдой элесиз. Дайыма жардамыңызды аябайсыз. Сүйүп нурдайын, жайнаган байлык ичинен ак тилек ырдайын. Рахмат. Байкадыңарбы? Аябай күлкүлүү ролик экен. Эмнени көрүп атасыңар? Даанасың го сен. Ушуну эмгиче билбейсиңби? Бул тренд. Бул неме клоундай болуп, ыржалаңдап, кыйшалаңдагандан башка эмнени кыйратып атат? Момундай бир мааниси жок келес улук. Менин ырымдан да кызык бекен. Мааниси жок. Келе соолук. Айдана, бул роликти деген 100 000 киши көрдү. Түшүнөсүңбү? Тренд. Жок, мен буга түшүнө албайм. Анда мен аябай капа болдум. Атүгүл гитара черткенге да көңүлүм келбей калды. Ырларымды укканы көрүүчүлөр уламдан улам аябай аз келе башташты. Алардан башка кошумча эч ким келбей койду. Атагым кете баштады. Ошондо чоң энем берген китепти эстедим. Кыргыздын Ной которуусунан чыккан жаңыл өзүн эч бир жанга басынткысы келчү эмес. 11 жашында кыз жаңыл жаа тартканды үйрөнүп, өзүнөн бир топ жаш улуу жигиттер менен тең жарыша ууга чыга баштайт. А 14 жашында жаңыл мээлегени сая кетпеген көзгө атаар мерген катары атагы чыгып, өз уруусу түгүл коңшулаш элдерге чейин дайын болот. Көп өтпөй баатыр кыз 40 кыздан куралган колду баштап, элине кол салган душмандарга каршы аеосуз салгылашып, киндик кан тамган жерин душмандардан арылтты. Жаңылдын эрдиги алыска жайылып, душмандар мурдагыдай эл жерин басып кирүүгө даай албай калышты. Баатыр кыз жаңылга эркектерге тийиштүү мырза деген ат коюлат. Эр жүрөк, жоокер кыздын атагы кулак угуп, көз көрбөгөн алыска чейин жайылат. Жаңыл мырзанын даңктуу жолу ушинтип башталат. Мына, мен дагы жаңыл мырзадай атактуу болгум келет. Атагым бүт айылга чыксын. Жок, бүт дүйнөгө тарасын. Салам, достор. Менин атым Айдана. Мен гитара чертем. Анан өзүмдүн ырларымды ырдайм.
менин каналыма катталгыла. Роликтерди чыгарып, силерди чыгармачылыгым менен кубантам. Жарыяла. Анда кеттик. Анан өзүмдүн ырларымды ырдайм. Менин каналыма катталгыла. Эч ким көрбөйт, эч ким жазылбайт. Салам, Азиз. Эмне жаңылык? Укмуш туудай жаңылыгым бар. Кулагың тарс жарылат. Сен экөөбүз дуэт менен ырдаганга ыр чыгардым. Чогуу жазбайлыбы? Ушул супер хитти. Көрөсүң, бул дүйнөнү дүңгүрөткөн ыр болот. Ой, Укмуш, жазалы. Мен даярмын. Мен сенден күмөн санаган эмесмин, Айдана ай. Сен мени кубанттың, бир стакан айрандай. Мынакей, тулпарыңды алып келдим. Салам, Шамал. Аябай келишимдүү тулпар турбайсыңбы? Мына, сага берген убадамды аткардым. Сен такыр жыгылбай тургандай кылып, атайын ээр жасап койдум. А мына бул кармооштор менен эч кимдин жардамысыз өзүң эле атка мине аласың. Оми, сиз накта ойлоп тапкыч турбайсызбы, Болот байке? Рахмат. Байкап көрөсүңбү? Ооба. Бийик турбайбы? Укмуш экен. Демеле, кеттик, Шамал. Арыбаңыздар, мага жазылгандар. Таанышып алгыла. Бул менин досум Шамал. Бул чуркаганда Шамалдан да ашат. Лайк койгула. Жаңы роликтерди күткүлө. Жаңы жазылгандар дагы эле жок. Ой, жаңы комментарий. Кызык, бул ким? Бакыт угуп атат. Сен жаздың беле мага комментарийди. Сен сыяктуу жүзү кара менен байланышкым да, сүйлөшкүм да келбейт. Айдана, токтосоң. Ушул кезге чейин мен өзүм да уялып жүрөм. Ошондо эркеликтен, көпкөндүктөн көзүн май баскан келесоолордо иш кылганым үчүн. Бирок мен оңолдум, чыпчын айтып атам. Сенин айтканыңа итим да ишенбейт. Мен далилдейм оңолгонумду. Мен сага биргелешип иштей турган экөөбүзгө тең пайдалуу сунуш менен кайрылып атам. Кел, экөөбүз чогуу трек жазалы. Менин атам чиновник да. Ал бизди Америкага таланттардын шоусуна жиберет. Ал шоу экөөбүздү бүт дүйнөгө таанытат. Курулай жомогуңа ишенгим келбей турат. Макул болсоң, эми мындай шанс жашоодо бир эле жолу келет, Айдана. Мен ойлонуп, анан айтам жогун. Жакшы кал, Бакыт. Жаңыл мырза, мага кеңеш берчи, эмне кылсам? Кыз баатырдын даңкы кыргыздын урларынын биринин эки баатыры үчүкө түлкүгө чейин дайын болот. Алар кол курап алып, баатыр кызды түлкүгө күч менен аялдыкка алуу үчүн Жаңылдын айылына бастырып киришет. Көңүлүндө түлкүнү жактырса дагы, баскынчылардын айылын чаап, талап тоноп, малын бүт айдап кеткени кыз Жаңылдын намысына катуу тиет. Жаңыл кыз жалдырап, алдыңа келбей койсо кантесиң? Деди үчүкө. Анда кийинки жолу келип айылын кайра чабабыз.
жаңылды туткундап алып, чачын кыркып, чолок куйрук байталга тескери карап отургузуп, бетине көз үйкөп туруп алып кетемин. Алып барып от жагып, гүл чыгартып, күн кылып коёмун. Мени чаңган эсирген кыздын көргөн күнү ошол болот. Атасын төө кайтартып кул кылам. Энесин топос садырып күн кылам. Анда үчүкө түлкүгө карап, ошент, ал бейбака ырайым жок, деди. Ошентип жаңыл мырза үчүкө түлкү талап тоноп, зордоп айдап кеткен сансыз байлыкты, толгон малды айылына кайтарды. Баатыр кыздын атагы ого бетер алыска тарады. Эл жаңыл мырзанын атын ооздорунан түшүрбөй айта башташты. Ой, мен да жаңыл мырзадай кыйын, атактуу болгум келип атат. Айдана, алтын кызым, каяка барасың? Шаарга барам эне. Атагымды чыгаргым келип атат. Бакыт күнөөсүн жүйм деп менин студиясында күтүп отурат. Эмнегедир санаам саңгатат балам. Абайла, балам, бир жамандыкка кабылып калба. Атак даңкты самаган жакшылыкка адамды алып барчу эмес эле. Сарсана болбоңуз эне, орусча айтканда, у меня все под контролем. Кеттик банда, Кудай деп. Кеттик. Аябай кооз пейзаж экен. Роликтерди чыгарып, тартып алышым керек. Салам, Азиз. Айдана, мен куплеттерин баарын чыгарып койгом. А сенден ушул кезге чейин кабар жок. Ырды качан жаза баштайбыз? Экөөбүз бирге атагыбызды чыгаралы дебедик беле? Мен бошобой атам. Тиги чоң энеме жардам берип жүрөм короосунда. Колум бошой калса эле ырга отурабыз. Сөз берем. Ой, мен энем чакырып атат. Азиз, анан ыраак чалам сага. Жүрөгүмдүн тынчы кетип дүкүлдөп атат. Бирок Айданага ишенем, ал эч качан алдабайт. Рас болбоду келгениң, Айдана? Кубанып атам. Менин үн жазуучу студиям мына, ушул. Ой, ушунун баары сеникиби? Ооба. Атам сат берген. Эң мыкты аппаратура менен жабдылган. Сен тартынбай эле кой. Ушунун баары эми сага кызмат кылат. Кааласаң муздаткычтан газдалган суу алып иче бер. Кааласаң кондиционерди иштете бер. Баардыгы чыгармачылыкка гана ылайыкташтырылган. Укмуш, мага жагып атат. Буюрса эми атактуу болосуң, байыйсың. Анан мындан да укмуш студияны сатып аласың. Чынымды айтсам, акча мени дегеле кызыктырбайт. Тапканымдын бүт баарын майыптарга берем. Аябай боорукер турбайсыңбы? Баарынын камын көрөт экенсиң. Анда мен сага кам көрөйүн. Ооба. Шаардын аябай кызыктуу жерлерин көрсөтөм сага. Көк бөрүдөн машыккан жериме да алып барам. Биздин айылда да көк бөрү тартышат. Жан дилим менен көрөм. Экөөбүздүн дуэтибизге сонун обон чыгарып койдум. Кел анда, байкап көрөйүн. Ойнобоз кайраты жок жашычан. От жүрөк эр
жүргөн бабалар көк бөрөгө машыккан. Качырса кабыландай сүрү бар, Дайманбай отко түшчү түрү бар. Шамалдай ат жалында ойногон, шамдагы өнөрдү билип ал. Атка жеңил тайга чап, азаматтар таймашат, насип кылып бердикти намызга баш байлашат. Ыкчамдыгы өктүмү, ылачындай көктөгү, урчтугуңду сынаган кутман оюн көкбөрү. Эмнеге кызса колдой болбоймун, мен деле мекенимди коргоймун. Өрнөгүн алып жаңыл мырзанын эрдиктерин жолдоймун. Көз коркок, колум батыр дегемин, өзүмдүн коркунучум жеңемин. Жеттим да максатыма көздөгөн, желбиреттим жеңиш желегин. Атка жеңил тайга чап, азаматтар таймашат, насип кылып бердикти намызга баш байлашат. Ыкчамдыгы өктүмү, ылачындай көктөгү, урчтугуңду сынаган кутман оюн көкбөрү. Ананчы, аябай кызыктуу болду. Анын үстүнө сен эрге да жакшы отурат экенсиң. Мен дагы ат мине алам. Чын, мен дагы көк бөрөгө машыккым келген. Бирок менин колуман келбейт го. Сен элден башкача аябай эркөкүрөк кызсың да. Сенин колуңан баары келет. Чын элеби? Досум, мен аябай тынчсыздана баштадым. Кайка жоголуп кеттиң? Билсем болобу? Ой, Азиз, мен азыр сага эч нерсе дей албайм. Ооруп калдым. Чоң энемдикинде температура болуп жатам. Ишенбөөчүлүктү алыс жака айдайын дейм мен. Бирок мага сыркоодой сезилбей турасың сен. Айдана, Айдана, ушундай да жолугушу болот экен, Азиз, сен жанатан бери эле аркамда турдуң беле? Сен менден бир нерсени жашырып атасың. Кыйнабыйдың мени. Эмне болуп атканын билгим келип атат. Акылдуумун. Мен Бакыттын жанынан Айдананы көрдүм. Сен Бакыт менен тил табышып алдыңбы? Мени ошол мурдагы душманың алмаштырганыңа ишене албай турам. Айдана, менин сенден көңүлүм калды. Кош. Азиз! Ошондо досумдун алдында аябай жаман уялдым. Мен өзүмдү кадимки эле чыккынчылардай сездим. Бирок андан соң ал ойлорумдан арылып, эч нерсеге карабастан көздөгөнүмө жетем деген чечимге келдим. Эр жүрөк жаңыл мырзанын жолун эч ким, эч нерсе торой алган жок. Жаңыл мырза душман менен тайманбай кармашып жатты. Эл жерин душмандын эзүүсүнөн бошотуу үчүн жаңыл мырза жоокер кыздар менен каптап келаткан душманга каршы беттешти. Жасын тындырбай, жебелердин биринен сала бирин зыргытып турду. Жоокер кыздары жаңыл мырзадан кем калышпай жаатып атышты. Ошол жан аябаган урушта жаңыл мырза душманды жеңип чыкты.
атак даңкы ого бетер алыска тарады. Бирок баатыр кызды алдыда дагы далай кармаштар күтүп турган. Мен уттум, баарыңарды жеңдим. Сен аябай катуу өзгөрүп кеттиң Айдана. Мурда ак көңүл, боорукер болчусуң. Азыр болсо такыр башкача болуп калдың. Силерден улакты мыкты тартканыма сенин ичин күйүп атат. Жакында Бакыт экөөбүз Америкага учуп барабыз. Таланттардын шоусуна катышып, атагыбызды чыгарабыз. Анан элдин баары мени сыйлай башташат. Ой балам, өтө эле мурдуңду көтөрүп калдың. Конкурска аябай сонун ыр чыгардым. Азыр көрсөтөм. Менин ырымдын ролигин алып салышыптыр. Эмне болуп кеткенине түшүнбөй калдым. Аябай капа болдум. Анан бир аздан кийин эле менин ырымды өз жалгыз ырдаган Бакыттын ролигин көрүп калып атпаймынбы? Мен ушинтип алдап кеткенине ишене албай турам. Менин ырым жактыбы? Өзүм чыгардым. Жакында ушул ырым менен эл аралык конкурска катышам. Алдамчы! Бакыт, мен роликти көрдүм. Сен менин ырымды урдап алдың. Мен сени өзүм менен кошо Америкага алып кетет деп кантип ойлодуң? Акылың жок. Сен мен үчүн ыр чыгарып берсин деп атайын жасагам ушуну. Эми мен сенин ырыңды ырдап атак даңк алам. А сен талаада каласың. Бул кылганың туура эмес. Мен көптөн бери сенден өч алсам деп жүргөм. Таланттардын биринчи конкурсундагы мени басынтканың үчүн. Бул заман кандай жакшы, Каалаган буюмуңду, адамыңды да сатып алсаң болот. Бу эмнеси? Буга менин тиешем жок. Ошол ак шакалга, апей ак сакалга дагы акча өз керек. Баш байгени алгандай болоюн. Мына сага ырчы эмес эле маскара бос. Оюң ошондой беле. Карап тур, баары бир мен сенин бетиңди ачам. Сенин кандай жүзү кара экениң бүт баарына билинет. Эскертип коеюн. Дагы менин жолумду торосоң, соо калбайсың. Мен сенден коркпойм. Баарыңарга салам. Бул мен, Айдана. Уяты жок Бакыт менин ырымды энчилеп алып, элдин баарын алдап атат, өзүм чыгаргам деп. Силер билип коюшуңар керек, бул деген накта абийирсиздик экенин. Кана, дагы мени көп адамдар көрүш керек, чындыкты билиш үчүн. Эмне үчүн мени баары эле жаман көрүп атышат? Булардын уюн урдап алгансып. Айдана, биз сени эстеп атканбыз. Сен чыныгы жүзүң кандай экенин көрсөттүң. Эмнени айтып атасың? Момуну. Айдана айткан сөздөр үчүн уялып калар. Ал мага башкалар укпасын. Майыптарга түкүрүп да койбойм деп айткан. Айдана акчага эле кызыгат. Ошондуктан конкурстарга катышып жүрөт. Калп. Мунун баары калп. Бакыт жүзү кара алдамчы. Анын каналында бул роликти миңдеген кишилер көрүшүптүр. Анткени айткандары чындык. Биз сага эмес, ага ишенебиз.
саттыбы мени досторум, жабыгы жалгыз окшодум. Эртеңки күндөн чочулап, кечеги күндү жоктодум. Таянсам бийик тоо беле, а бүгүн достор жоо беле. Өзүктү өрткө салгыдай, өчүшкөн душман жок эле. Кыркылып канатым чогуп талант, жыртылып жүзү кишилер барат. Өлчүдөй чындык күндөбөй калган, келчүдөй кырсык гүлдөгөн жалган. Эркимди тушап, жүрөгүм кысат, керегим жоктой, үрөйүм учат. Алдыга чыксаң жол ачык, артыңда калба адашып. Жакшы дос болсоң чыныгы, жанымда жүргүн жанашып. Болбосун дилде боштугум, борондо бирге тосконум. Кошуна болбой калп эле, досуңа жанды кошконум. Кыркылып канаттым чогуп талант, жыртылып жүзү кишилер барат. Өлчүдөй чындык күндөбөй калган, келчүдөй кырсык гүлдөгөн жалган. Эркимди тушап, жүрөгүм кысат, керегим жоктой, үрөйүм учат. Ал өзүң, сенин белегиңдин мага кереги жок. Билип кой, сен конкурсту майып болгонуң үчүн гана уткансың. Бакыттын бет тырмалыгынын айынан мен баарынан айрылдым. Жаңы мырза, кеп кеңешиңди айтчы, эми эмне кылам? Жаңыл мырза жоокер кыздары менен жортуулга кеткен мезгилде калмактар анын жоктугунан пайдаланышып, кантайшы эрдине жумшаган жайсан башчысы Дорго жайсаңдарды Бейкут жаткан Нойгут элин чапты. Жортуулдан кайтып келип баатыр кыз таланып, талкаланган, өрттөн күлгө айланган айылын көрдү. Жаңыл мырзанын өзөгү өрттөнүп турду. Бирок жарадар болуп кансырашкан айылдаштары ушундай абалга күнөөкөр сенсиң деп Жаңыл мырзага нааразы болуп жатышты. Сен жортуулга кетип, бизди коргоосуз, кароосуз калтырдың. Ошонун айынан биз мынтип душманга чаптырып, таланды болдук. Болгон байлыгыбызды төөлөргө артып, мал жаныбыздан мыдыр калтырышкан жок. Эми көргөн күнүбүз эмне болот? Ачкадан кырылабызбы? Деп атышты алар. Душмандан өч алсам дегенде эки көзү төрт болуп, улан кыздарды бошотуп, талап алган байлыкты, кууп кеткен мал жанды кайтарсам деп көксөп баратты баатыр кыз. Жалданган Жаңыл мырза калмактардын жайсаң башчысы Доргуну камынтпай туруп ат үстүнөн атып түшүрдү. Жаңыл мырзанын жоокер кыздары калмактардын колун тыйпыл кыла талкалады. Жайсаң башчы Доргу качып котулду. Кыргыздын уруусунун ул кыздары, мал жаны, байлыгы кайрадан айылга кайтты. Душмандан өч алсам дегенде эки көзү төрт болуп,
эми мени эч ким тааныбайт. А мунусу ким болуп кетти эми? Көкбөрүдөн силерди жеңе турган мен болом. Коркпосоңор, кыйын болсоңор, мен менен көкбөрү тартышкыла. Тартышабыз. Эй, мынтип улак тарткан эрежеде жок. Менин бир гана эрежем бар. Эмне кылсам да утушум керек. Ким бул улакчы? Өл жүрөктөр, мен силерди оңой эле жеңип койдум. Менин көкбөрү тарткан ролигим капысынан бүт баарынан популярдуу болуп кетти. Баарынан да менин атым менен тигилерди катуу омуроолутуп, чыканагым менен коюп, колум менен түртүп ийген көкбөрү тартуу ыкмам көрүүчүлөргө аябай жагыптыр. А мен жакшынакай жайдары ырларды ырдаган каналыма эч ким кызыкпай атат. Ошондуктан мен эми сөзсүз өзгөрөм, башка болом. Чечтик. Эмнеге кызса колдой болбоймун, мен деле мекенимди коргоймун. Өрнөгүн алып жаңы мырзанын эрдиктерин жолдоймун. Көз коркок, колум батыр дегемин, өзүмдүн коркунучум жеңемин. Жеттим да максатыма көздөгөн, желбиреттим жеңиш желегин. Атка жеңил тайга чап, азаматтар таймашат, насип кылып бердикти намызга баш байлашат. Ыкчамдыгы өктүмү, ылачындай көктөгү, урчтугунду сынаган кутман оюн көкбөрү. Айдана, бир жагымсыз роликтен мен сенин үнүңдү таанып, уккан кулагыма ишене алган жокмун. Сен башта баарына жардам берген, ак көңүл, боорукер болчусуң. Эми болсо, балдарга өтө орой мамиле кылып атыпсың. Сен мен баарын көкбөрүдөн утуп чыккан роликти угуп калсаң керек. Мен баарынан күчтүү экенмин. Мага мурдагы Айдана жакчу, кеч боло элек деп ойлон. Андан көрө кел элдешели, анан трек жазалы. Мен чын ниетимден айтып атам. Азиз, мен мындан ары жайдары маанайдагы ырларды ырдабайм. Адамдарга күчтүү болсоң гана жагасың. А сенин жүүнүң бош. Ошон үчүн экөөбүздүн жолубуз эки башка. Сен таш боор болуп калыпсың. Жок, мен күчтүү болуп калдым. Жаңыл мырзадай. Ал туура жолду көрсөттү мага. Кыз деген ушундай болуш керек. Азиз, кош. Мен Жаңыл мырзага окшошмун. Мен деле эч нерседен тайманбаган баатыр кызмын. Кызык. Андан ары Жаңыл мырза дагы кандай баатырлыктарды жасады болду экен? Үчүкө менен түлкүнүн эзелки кегин алабыз деп, нойгуттарды чабабыз деп, жаңыл кызды байлап алабыз деп, уруунун ата козу чабак баштаган мыктылары кол корап, даярданып атышты. Бирок Жаңыл мырзаны күч менен жеңиш мүмкүн эмес экени баарына тең түшүнүктүү эле. Ошондуктан Жаңылды куулук менен колго түшүрмөк болушту. Ай толгон чабакка карап, арыбаңыз чабак мырза, анда чабак. Бар болуңуз, сулуу бийкеч. Анда ай толгон чабакка кылыктана карап, чакырткан экенсиз. Анда чабак. Чакыртканым сүйлөшө турган кеп бар сулуу. Биз дагы намустуу элдин тукумубуз. Эки агабызды Үчүкө менен түлкүнү жаңыл жайлады. Эми биздин кезек келди. Анда ай толгон наздана күлүп, күн куубаган, өч албаган элда болчу беле. Туура кыласыңар.
Анда чабак, бара келди акылыңызга. Сулуу, эми бизге сиздин жардамыңыз керек. Анда Айтолгон Наздана, сиздей намыстуу жигиттерге жардам берүүгө даярмын. Жаштайынан жаңыл мырза менен эрейишип, баатыр кыз менен тизгин талашып жүргөн Айтолгон ата козу чабакка жардам берүүнү көздөдү. Көңүл ачып, шарактап шапар тээп, эс алчу күнүбүз болобу жаңыл? Деп Айтолгон жаңыл мырзага тийишти. Анда жаңыл мырза: айт, эмне кылалы? Деди. Анда Айтолгон ичинен жым этип: өзөн суунун боюна баралы. 6 бакан селкинчекти салалы. Жигиттери менен селкинчектеп, бир кумардан каналы, деди. Анда жаңыл мырза: макул, айтканыңарга көнөмүн. 2 күн өргүү беремин, деди. Эмнегедир санаам тынбай атат. Айдана бир кырсыкка кабылчудан бетер. Оюм бир жерде болбогондуктан оозума бир дагы уйкаштык келбей атат. Жүрү, Айдананын кыштагына барып, эмне болгонун билип келели. Азиз, чеберде боң чечилип кетти. Рахмат, Турнабай. Ой, жигит, сенин акылдуу, анан адамча сүйлөгөн кушуң бар турбайбы? Канчага сатасың? Достор сатылбайт. Турнабай жөн эле куш эмес. Бул менин досум дагы, көзүм дагы. Өзүм көрбөйм да. Сокур турбайсың ба? Анда кечирип кой мени тынчыңды алганым үчүн. Азиз, бош машина. Саламатсызбы? Кыштакка чейин канча аласыз? Жол алыс. Миңденген болбойт. Сүйлөштүк. Коркуп кеттиңерби, өлчүрөктөр? Утуласыңар, жеңилдик деп айткыла да. Мейли, эч ким билбей эле койсун Маскачандын ким экенин. Мен баары бир жылдыз болуп кеттим. Салам мага катталгандар. Жакшы жаңылыгым бар. Мен көптөн бери сенден өч алсам деп жүргөм. Таланттардын биринчи конкурсундагы мени басынтканың үчүн. Көрсөтөм мен сага ким кыйын улакчы экенин. Сендей бети жоктон өч ала турган учур келди. Көкбөрүдө бакытка көргүлүктү көрсөтөм. Жаңыл мырза душмандарын кандай жеңсе, мен так ошондой кылам. Көп барбы дагы? Тез жетишим керек. Кабатыр болуп атам. Айдана бөөдө кырсыкка кабылбаса экен деп. Кыйын экенсиң, Дагы ушунча жол калды. Андан көрө акчаңды дайындай бер. Ой, капчыгым жоголуптур. Эми накта ызы чуу болобуз. Акчаң жокпу? Анда машина да жок. Сапарыңар бүттү, түшкүлө. Үч чатак. Мейли эми. Кыйынчылыктарга чыдабай жүрдүк беле. Айдананыкына жөө эле барабыз. Турнабай, жолду көрсөт. Алда! Абайла! Чуңкур! Оңго! Жолда таш жатат! Айдана, балам, менин тынчым кетип атат. Бирдин ичинен чыга электе тыйылчы. Ой, эне, чыкпайм, этпейм, жапчакшынакай эле турам. Кеттик, Шамал. Буларга тамаша салып ийсем кантет? Маскачан улакчы турбайбы?
Оюнда эмне бар болду экен мунун? Мага тетиги печеньени алып бериңизчи. Эмне мынча таң калып атасыз? Жат көрбөй жүрдүңүз беле мурда. Мына сага тамаша. Бул маскачан эми акыл эсинен такыр ажырап калган го. Ай, жол билбеген жол көрсөткүчүм ай. Каяка алып келдиң мени? Адаштык. Телефонго дагы бир нерсе болуп турбу? Телефондун кубаттагычы түгөнүктөр. Ишибиз чатак, доске. Мен бирөөнүн добушун угуп атам. Ким бул? Алтын кызым, каяка барган атасың дагы? Каяка бармак элем эне? Машыкканы? Абайлачы балам. Түндө айылдын четинен эле бир жигит жоголуптур деп айтып атышат. Жоголсо да алат. А мен эч нерсе болбойм. Мен жаңыл мырзадай эч нерседен коркпойм. Өл жүрөктөр. Кимиңер бүгүн мен менен көкбөрө тартышканга даярсыңар? Карасаңар, буга эмне болгон? Ошончолук эле кызык бекен. Баш көтөрбөй көрүп атасыңар. Урматтын телефонунан кулактандыруу көрдүм. Айылдан алыс эмес жерден Азиз жоголду деген. Көрүп алып, аябай коркуп кеттим. Досумдун жоголгонуна өзүм күнөөлүүдөн бетер. Анткени Азиз мага келатканы түшүнүктүү да. Анан жолдо Азиз менен бир кырсык болгон окшойт. Мен аны сөзсүз табышым керек. Азиз! Азиз! Азиздин жоголгонуна мен күнөөлүүмүн. Эмне кылышым керек? Атагозу Чабактын жигити Кожогул жаңылдын айылына кайтып келип, түн жамына жоокер кыздардын аттарын агытып, алыска айдап жиберди. Атагозу Чабактын колу Нойгут эле бейкапар уктап жатышканда камынтпай басты. Уйкудан чочуп ойгонгон эле туш-тушка качты. Нойгут жигиттер кырчылдаша кармашып атышты. Жаңылдын эмнегедир түн уйкусу бузулуп, тынч ала албай, айдын жарыгында өзөндү бойлоп жакын курбусу Гүлайды жанына алып басып жүргөн. Капысынан Атагозу Чабактын жигиттери жаңылдын эс алып жаткан жоокер кыздарын тегеректеп калышты. Уйкудан ойгонгон куралсыз кыздар аргасыздан туткундалып турушту. Чабак Айтолгонго карап: "Сулуу, кана жаңыл бейбак. Каяка качырдың? Биз эмне? Ушинтип убадалаштык беле?" Аргасы кете эки жагын карап: "Биз менен эле чогуу болчу. Качса алыс узабас. Карасаңар табасыңар" деди. Чабак жигиттерине ачуулуу карап: "Жигиттер, мына жерди коен жатагына чейин тинткиле. Тапкыла көк бет жаңылды. Алдыма сүйрөп келгиле." Атагозу Чабактын жигиттери жаңылды издеп таба албай коюшту.
суунун көбөтүнө жашынган баатыр кыз менен Гүлай жигиттер кеткенден кийин көбөттөн чыгышып, үстүндөгү кийимдерин суусун сыгышып, токой аралап жүргөн бойдон жөнөштү. Жаңыл мырза колдорун түтүк кылып оозуна такады. Жаныбарым. Гүлайга карап Жаңыл мырза мындай деди. Атаңдын көрү дүнүйө, арбыды мээнет күнүгө деп Айкөл манас айткандай, алеңгир жаам колдо жок. Кантейин мусапыр болуп турамын. Колумда жаам болгондо басып кирген душманга салбайт белем кызыкты, чийбейт белем сызыкты. Кара мүртөз зулумга калайманды салмакмын. Аттиң-ай, элимди коргоп алмакмын. Кара долу күлүктү бир өзүңө тапшырдым. Кереги тийсе күлүгүм, кабарымды берермин. Кайрылып Нойгут элине качып да болсо келермин. Жаңыл мырза ата козуга карап: "Баатыр, мен жеңилдим. Элде айып жок. Элиме эркиндик бер. Улан кыздарды бошот. Булардын ордуна барымтага мени ал. Аялдыкка тий десең, тием. Жок. Мал кайтарып тытылган жаман чапан кий десең, кием", деди Жаңыл мырза. Ата козу менен Чабак Жаңылды ат үстүнө мингизип, жигиттери менен жолго түшүштү. Ушинтип баатыр кыз эл жери үчүн өзүн курмандыкка чалууга даяр экенин далилдеди. Азизди сатыптырмын, толгон токой жагымсыз иштерди жасаптырмын. Кетирген каталарымдын баарын оңдошум керек. Арыбаңыздар, бир сырды ачыкка чыгаргым келип атат. Ушул кезге чейин жүзүн маска менен жашырып келген мен болчумун. Айдана, мен өзүмдү аябай тура эмес алып жүрүптүрмүн. Менин айыман мыкты адам, жакшы досум кырсыкка кабылды. Азизди табышканга жардам бергилечи, силерден суранам. Жаңы жазылгандар дагы эле жок. Бул жардам бербейт. Мага катталгандар өтө аз да. Таптым, эмне кылышты? Эми билдим окшойт. Балдар, салам. Силердин мага жиниңер келерин билип турам. Ушул кезге чейин маска кийип, силер менен улак тартып жүргөн мен болчумун. Мен түртүшүп, жулкушуп, жөөлөшүп улак тарткан роликтерди эл өтө көп көргөнү мага аябай жакчу. Бирок бир нерсени таптакыр унутуп коюптурмун. Адамгерчиликтүү болуш керек экенин. Кылган кылыктарым үчүн кечирип койгула мени. Анан силерден көптөн көп суранарым. Азизди тапканга жардам бергиле. Айдана, сен өңдү ушунчалык адепсиз көрсөттүң. Бирок сен туура эмес кылгандарыңды сезип, катаңды түшүнүп, кечирим сураганга күчүң жетти. Бул жакшы кишиге тийиштүү касиет. Жигиттер, эмне кылалы? Айданага жардам берелиби? Рахмат, достор. Азиз! 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 Ау! Балким эртең табылар. Мындан көрө үйлөрүбүзгө тарайлы. Кеч болуп кетти. Ооба, туура айтасың. Башка жаттың да. Ой, тиякта кимдир бирөө бар окшойт. Ким бар бул жерде?
жогору жактан күрөк түшүп кетпедиби? Башым эми томуюп чыгат. Азиз, Ой, Айдана, сенсиңби? Салам. сени аман эсен көргөнүмө жетине албай кубанып турам. Бияка кантип келип калдың? Жашынган жеримди билип алдың. Эми баарын башынан айтып берейин сага. Мен атайын сага келаткам, бирок кокустук болуп, талаада адашып калып, мен бирөөнүн дабышын угуп атам. Ким бул? Ай, сен Азизсиңби? А мен Айдананын чоң энесимин. Эмне кылып жүрөсүң биякта? Мен Айдана бир кырсыкка кабылаарын сезип, аны сактап калайын деп бияка жөнөгөм. Бирок бир аз адашып кетип, Чыныгы дос деп мына сендейди айтат Азиз. Бирок сен ойлогондой Айдананы сактаганга муктаждык жок. Ага сабак керек. эгер сиздин планыңыз опурталдуу болбосо, мен ага сабак боло турганда иш кыла алам. Опурталдуу деле эмес. Биздин сарайга жашына турасың. Айдана кичине тынчсыздангандай болсун. Ошондо келет ал эсине. Кой, адегенде сага тамак берейин. 5 бармак. Жолдо жүрүп курсагың ачса керек, Ачкадан өзөгүм карарып кетти. Ошон үчүн мен сарайда отурам. Чын элеби? Демек энем мага сабак кылгысы келген экен да. Азыр барып айтып салам мен ага. Эне, сарайдан Азизди таптым. Эмне үчүн мени алдадыңыз? Сарсана тартып, аз жерден жинди болуп кала жаздадым. Кечирип кой энеңди көлөкөм. Негизи сени козголто турган ушундай бир окуя керек болчу. Сен адашып кетип, туура эмес жолго түшүп алгансың. Эми сага кубанып атам. Акыры түшүнгөнүң, Мен муну жаңы мырзанын кеңеши катары кабыл алгам да. Сен өзүң мага бербедиң беле, ушул китепти оку деп. Сен эпостун чыныгы маанисин түшүнбөй калыпсың да балам. А эпосто болсо өз эл жериңди сүйүшүң керек деп айтылып атат. Эл жериң үчүн, жакшы көргөн жакындарың үчүн курмандыкка барууга даяр болушуң керек. Мына эпостун мааниси. Бирок, эне, баары бир сен мени аябай тарынттың. Капа болуп турам. Жалгыз болгум келип атат. Арбаңыздар. Бир сырды ачыкка чыгаргым келип атат. Ушул кезге чейин жүзүн маска менен жашырып келген мен болчумун. Айдана. Элдин баарына жакчу менин тайманбай, жөөлөшүп, кагышып, эч кимди аябай улак тартканым. Бирок энем айтты, сен туура эмес жолго түшүп алгансың деп. Менин башым маң болуп калды. Кандай болушум керек экенине акылым жетпей атат. Мен киммин? Каалаганым эмне? Ата козуга аял болгон жаңыл элин сагынып, туулган жери көзүнөн учса да, аргасыздан күл чыгарып, от жагып, музоо салып, уй саап жүрдү. Айдалыга жаасына сынып, кара долусун желдей учуруп, эркин жүргөн баатыр кыз ушинтип кордук көрүп, күн өткөрүп атты. Ошентип жаңыл эл жеринен айрылып, ата козуга аял болуп, күн өткөрө баштады.
жолукту жардан алыс ыргыттам, кайдыгерлик качат мага жолобой. Өткөн күндүн өкүттөрүн ойлонбой, өрнөк алып кемчиликти жойгондой. Керемет бир иш жасоого белсендим, кечегиден бүгүн жакшы болгондой. Ийгиликке жеткен чек эмес, күйгүлүккө түшкөн кеп эмес. Каршы сүзүп тоодой толкунда, кайраты бар адам кен эмес. Көтөрөмүн бийик башымды, багынып да берчү мен эмес. Эч кимге сен айтпа датыңды, жеңилип да берчү сен эмес. Бай тажырыйба токтолот, сүйүнүчкө толуп турса жан дүйнөм, күйүнүчкө бир да орун жок болот. Ийгиликке жеткен чек эмес, күйгүлүккө түшкөн кеп эмес. Каршы сүзүп тоодой толкунда, кайраты бар адам кен эмес. Көтөрөмүн бийик башымды, багынып да берчү мен эмес. Эч кимге сен айтпа датыңды, жеңилип да берчү сен эмес. Багынып да берчү мен эмес, жеңилип да берчү сен эмес. Азаматсыңар, бизге аябай жакты. Дагы ырдагылачы. Рахмат балдар, колдогонуңар бизге сыймык. Көрүүчүлөр кол чапканы бизге сыйлык. Качан даяр болгондо релиз, силерге биз ырдап беребиз. Сен мага чогуу иштешели деп атканың ушулар беле? Укмушыр экен. Мен сени менен аябай дуэт ырдагым келген. Бүт жан дүйнөмдү ушул саптарга бергем. Азиз, сен чыныгы доссуң. Кечирип кой мени. Сага туура эмес мамиле жасаганыма, сени кемсинтип алдаганыма. Эми түшүндүм мен кандай болушум керек экенин. Мен башта кандай болсом, ошондой болушум керек экен. Ак ниет, ак пейил. Мына эми оңолдуң досум. Айдана, кечирдим мен сени. Рахмат, дагы бир жолу мага шанс бергениңе. Муну эми мен колдон чыгарбайм. Кел, ушуларды өкөлөп иштеп чыгалы. А дегенде азга болсо да биздин айылга мейман бол. Аябай ыраазымын. Ура! Элде шишти! Элде шишти! Ак жолтой жан, жайнап дайым жаш болот. Кара жолтой, хан болсо да пас болот. Куралгандай, бир тамчыдан көл дайра. Кубанычтар арбый берсе бак конот. Сергеп дүйнө гүлдүсүн деп жүрөмүн, сезимдерге себим сүйүүрөнүн. Жакшылыкка жарчы болуп талпынган, жаркын ырга алтын уя жүрөгүм. Меймандостугуңарга рахмат. Эми биз шаарга барып ыр жаздыралы. Убактысы жетип калды. Азиз, сен келип тур. Биз сени дайыма кучак жайып тосуп алабыз, балам. Берген кеңештериңе рахмат эне. Сиз аябай акылмансыз. Айдана, кана жалыңдачы бир. Даярсыңбы? Чак эле даярмын. Ийгиликке жеткен чек эмес, күйгүлүккө түшкөн кеп эмес. Каршы сүзүп тоодой толкунда, кайраты бар адам кен эмес. Көтөрөмүн бийик башымды, багынып да берчү мен эмес. Эч кимге сен айтпа датыңды, жеңилип да берчү сен эмес. Багынып да берчү мен эмес, жеңилип да берчү сен эмес.
Азиз экөөбүздүн ырыбыз көз ачып жумгуча хитке айланып кетти. Силер таланттардын эл аралык конкурсуна катышууга милдеттүүсүңөр деп айтып атышты. Мен өзүмдү ушунчалык бактылуу сездим. Анткени мен бул жашоодо баарынан артык сүйгөн ишимди жасап атамын. Элге өзүмдүн музыкамды тартуулап атам. Бирок кубанууга али эрте экен. Анткени көп өтпөй эле жагымсыз окуялар башталды. Мына биздин жылдызыбыз келди. Биздин кыштактагылардын баары эртеден кечке Азиз экөөңдүн ырыңды эле угуп атышат. Туп-туура. Мен дагы флешкага жазып алып, машинамдан угуп атам. Буюрса силердин атак даңкыңар жакында Америкага чейин жетет. Биздин кыштактын атын бүт дүйнөгө тааныткылачы. Айдана, көп кетпе балам. Жок, көппөй менеке. Мен мындан ары мурдагы каталарымды кайталабайм. Аның жакшы балам. Тигине карачы, сенин күйөрмандарың келатат. Салам Айдана, ырың сонун экен. 100 000 киши көрдү. Жаңы тректериңди күтөбүз. Сөзсүз болот тректер. Азизге чалып, аны да кубантып коеюн. Бакыт? Бул бети жоктагы эмне ойлоп тапты экен? Салам мага катталгандар. Кана, Айданага тапкан компроматыма баа берип көргүлөчү. Мен майыптар менен өзүмдүн угуучуларыма түкүрүп да койбойм. Мага акча гана керек. Мен ошон үчүн сынактарга катышам. Мына, ишендиңербеми? Айдананын жандими калпычы экенине. Аны менен байланышпагыла. Андан көрө эртеңки көкбөрүгө келгиле. Мен кантип баарынын акесин таанытарымды көргүлө. Бакыт менин жаман көрсөтүш үчүн ушул жалган видеону жасаптыр. Мен эч качан минтип айткан эмесмин. Бул кылыгы үчүн көргүлүктү көрөт. Салам, Азиз. Сен да көрдүңбү? Тетиги бети жок Бакыт ролигинде мени дагы калпычы кылып көрсөткөнүн. Ооба. Бирок мен тароо эле билдим видео жасалмай экенин. А сен Бакыттын жоругуна капа болбой эле кой. Капа болмок турсун. Өмүрүмдө мынчалык жиним каттуу келген эмес. Бакыт мени мазактап, беделимди түшүрдү. Шашпасын, ушул кылыктар үчүн мен анын сазайын колуна берем. Айдана, Бакыт абийири жок жүзү карада. Сен анын деңгээлине түшпөй эле кой. Кектебе. Жок, Азиз. Тим койсом, чектен чыгып кетти. Эми мен Бакыттын эси көнүнөн кеткис кылам. Кандай кылсам? Оюмду кантип ишке ашырсам? Жаңыл мырза күңгүрөнө каңырыгы түтөп. Атаңдын көрүү дүнүйө, арбыды мээнет күнүгө. Эркин баскан жерим жок, эркелип өскөн элим жок. Желдей сызган алдымда кара долу атым жок. Жаңыл мырза атанган баатыр мүнөз затым жок. Эл жеримден айрылып, мусапыр болгон кезегим. Кагылайын ата журт, качан сага жетемин. Кыз кезиңен ичиңе, котур таш катып ичиңе. Душманга мени кор кылдың, сар эсеп салып изиме. Колуңа берчү күн келер. Ай толгон сенин эсебиң. Кайрылып барсам элиме, колума тиер кезегим. Жаңыл мырза туура айтат. Кара ниеттерден өч алыш керек. Бакытка колум менен жасаганын мойну менен тарттырам. Маска менен жүзүмдү жашырбайм. Бакыт көрсүн, кимдики жеңээр экенин. Көкбөрүнүн шаардык мелдешине кош келиңиздер. Кызыктуу мелдеш көрүңөр келип атабы? Айдана, Бакытты ойлобо. Ал бир бечара да. Түш аттан. Андан көрө чыгармачылыгыбызды уланталы. Азиз туура айтат. Бул мелдеш өтө опурталдуу, кыз баланын иши эмес. Кокус сен бир нерсе болсоң, чоң энең кантет. Ойлоп көрчү. Болот байке, Азиз,
мен үчүн кабатыр болуп атканыңарга рахмат. Бирок мен айтканыман кайтпайм. Бакыттын сазайын колуна бербесем, намысым эмне болот? Сени көндүрүш кыйын. Сага ийгилик каалагандан башка аргабыз жок. Айдана, ийгилик. Баарын от. Рахмат досторум. Силердин колдооңор мага өтө чоң дем берет. Эми ушу көк бөрү тартканга акылың жеттиби сенин? Мен сени коңуздай гана кылып былчыйтатып элеп коем. Ошентип оозуңа келгенди оттой тур. Көк бөрү тартканда билинет кимдин ким экени, кимдин коңуздай былчыяары. Кармаш башталды! Айдана кантип атат? Айдана Азамат улакты эч кимге өрбөй алып баратат. Бакыт аны бучкактап алды. Айдана, алга! Сен жеңесиң. Оюн аябай оор болду. Мен жеңээриме ишенгем. Бирок бакытты чын эле кыйын экен. Ошондо улак экөөбүздүн гана колубузда калды. Бири-бирибизден тартып алууга аракеттенип аттык. Бул оюндун чечүүчү учуру эле. Ушунчаңда кое бер улакты. Баары бир тартып алам. Сен мага тең келе албайсың. Көрөбүз. Бакыттан өч алайын дегенде эки көзүң төрт эле. Мен сөзүмө турдум. Бакыттын аты аны басып калса, жаман иш болорун өспүрүмдүн бир жери сынып, а балким жүлүн үзүлүп кетип, өмүр бою майып болуп калаарын эң сонун түшүнүп тургам. Бирок мен анын жанында эле турсам да, бул сенин бардык кылган кылыктарыңдын, жүзү каралыгыңдын жазасы деп ичимен табалап аттым. Капысынан менин көз алдымда жаңы мырза. Ачууга жеңдирсең, өзүңдү кармана албасаң, жамандык жасасаң, адамдар сенден коркушу мүмкүн. Бирок сени эч качан сыйлашпайт. Айкөлдүк кылсаң, кечиримдүү болсоң, анан беттегениңден кайра тартпай, аны жакшылык кылуу үчүн жасасаң, ошондо гана адамдар сени сыйлашат, урматташат. Кара өзгөйлүк, кара ниеттик бир дагы адамга жарашпайт. Ушул айтканымды көңүлүңө түйүп кой. Таанышмандыгыңа рахмат, жаңыл мырза. Эми мен эмне кылышты билемин. Колуңду бер. Айдана Азаматсың. Айкөлдүк деген ушул да. Азаматсың. Бүгүн сен дагы жылдыз болдуң. Уктуңбу элдин кандай кол чапканын? Эгер мага рахмат айтканы келсең, ага мен муктаж эмесмин. Мен сага жагайын деп сени сактап калган жокмун. Мен мындан ары туура жүрөйүн деп, туура иш кылайын деген максат менен гана ошентим. Сага айтайынбы рахматты? Тапкан экенсиң май башты. Баары бир мен сенден кыйынмын. Кыйын эмессиң. Куусуң, кара ниет, жүзү карасың. Анын эмнеси жаман экен? Ошондой болгонум үчүн дайыма каалаган максатыма жетем. Мен сени жаман көрсөтүш үчүн атайын ошол видеону жасагам. Калпты чындай кылып. Мен эми Америкага барып, сен ырыңды ырдап конкурсту утуп алам. А сен буга чейин кандай бечара байкуш болсоң, так ошондой бойдон алдагы креслоңдо каласың. Тарт тилиңди. Кара ниет адамдарды эч ким эч качан сыйлабайт. Ушуну түшүнө албаганың өкүнүчтүү албетте. Эсиңде болсун, эч качан кыйышпас досторуң да болбойт. Достор? Кимге кереги бар алардын? Андай кыйышпас достор сен сыяктуу байкуштарга керек. А менин акчам бар.
бийлигим бар. Жетишет. Эч ким минтип жилимди мынчалык келтирген эмес. Ата? Мынау көпкөн кыздын сазайын колуна бергени келдиңби? Айдана, эми ишиң бүттү сенин. Жок, уулум. Сага жилим келип атат. Өтө нааразы болуп турам сага. Атаке, мен сенин... Улуулардын сөзүн бөлбөй жүр. Мен сенин макта эркектердей күчтүү, ак ниет болуп өссүн деп ойлогом. А сен кара өзгөй болуп калыпсың. Мен сенден үлгү алгам да. Ооба. Мен дагы туура эмес иштерди жасаган учурларым болгон. А бирок сен менден да өтүп кетипсиң. Бул кыз болсо накта баатыр кыз деп айтыш керек. Бакыт. Кандай адам болушту сен ушул кыздан үйлөнүшүң керек. Айдана, уулумдун сени алдап алгандарынын баарын сага кайра кайтарып беремин. Атаке, а мен эмне кылам анда? А сен колуң менен кылганыңды мойнуң менен тартасың. Мындан ары менден акча алам деп ойлоба. Уктуңбу? Акчаны өз таманакы, маңдай териң менен таба турган болосуң. Ушунун баары сенин айыңан. Кең келес кыз. Кап. Уулума туура эмес тарбия бериптирмин да. Анын кылыктары үчүн мени кечирип кой. Эгер каалоосу болсо, ар бир адам жакшы жагына өзгөрө алат. Бакытты кырсыктан сактап калганың үчүн рахмат сага. Мен сени сөзсүз ыраазы кылам. Мага эч нерсенин кереги жок. Жок. Бул эрдиң үчүн аз да болсо бир керемет сыйга татыктуусуң. Чемпион, мына сага момпо сый алып келдим. Жолдо баратып жеп аласың. Рахмат. Менин да сага бере турган бир нерселерим бар. Анда коштошолу. Кайра Көңүлүңдү чөгөрбө. Экөөбүз жакында эле кайра жолугушабыз да. ооба, чын эле. Алдыда дагы көп окуялар болот буйруса. Жаңы ырлар да көп болот. Айдана, эмне болду? Жолго чыгабызбы? Чоң энең күтүп атат. Зарыгып калды го. Турнабай, биздин да үйгө кайтаар маалыбыз болду. А силердин жолуңар шыдыр болсун. Айдана, көрүшкөнчө. Эмнени окуп атасың, Айдана? Жаңыл мырза, баатыр кыз. Мага бул китепти энем берген. Анда угалычы. Окусаң? 90-догу атасы Түлөкөгө арнап Калматай чоң той берет. Тойго толгон элди чакырат. Той эреңиш, балбан күрөш, жамбы атыш сыяктуу таң тамаша менен коштолот. Жамбы атышка келгенде бир дагы мерген жамбыны атып түшүрө албай коет. Эл, жамбыны эч ким ата алган жок. Анда Калматай. Ата, жамбы атчу мерген калган жок. Колуна жаа кармагандын баары атып көрдү. Токтоткула дейин муну. Башка аргам жок, деди. Анда Түлөкө, жаңылды алып келгиле. Бир атса, ошол атат. Арманда кетпей мен да көрөйүн. Ошол мерген кыздын өнөрүн, деди. Ата козу Түлөкөнүн тилегин Жаңыл мырзага жеткирет. Жаңыл шарт коет. Жоокер кийимимди кийгизип, өзүмдүн жаамды бергиле. Алдыма кара долуу тулпарымды алдырып келгиле, деди. Түлөкөнүн сөзүн эки кылбаган Калматай менен ата козу аргасыздан Жаңылдын айтканына көнүшөт. Жоокер кийимин кийгизишип, Нойгуттан кара долуу тулпарын алдырып келишип. Эл, ого этер, Жаңыл мырза, деп дуулдап жатышты. Түлөкө Жаңыл мырзаны карап суктана. Ой көй кашка. Анда Калматай атасын кубаттай. Жаңыл мырза деген Жаңыл мырза да. Түлөкө нааразы болуп Калматайга карады. Ушундай кыраанды байлап матап жүк бурчуна олтургузуп кор кылып жүрөсүңөр,
Жаңыл мырза кемпирди карап: "Сиздин шыбагыңыз неберелериңиздин шыбагысы энеке?" Кемпирдин үнү кыргылдана: "Батамды берейин балам. Кагылайын Жаңыл мырза, ылайым жамандык көрбө кызым. Башыңдагы сур булут ак булутка айлансын. Жолуң ачык, сапарың шыдыр болсун. Аман бар элиңе. Амин." Анда Жаңыл мырза: "Айтканыңыз келсин энеке. Анда мен элиме кайтайын", деди. Анда Калматай ичи ачша кыйкырып: "Кетти элине Жаңыл мырза, кетти", деди. Анда Түлөкө: "Кетет. Тунжургучту кантип капаста карбай аласыңар?" Калматай: "Тунжургучту кантип капаста карбай аласың?" деп өзүнчө күбүрөндү. Ошентип Жаңыл мырза эл жерине кайтып келди. Эл аны кучак жая кубаныч менен тосуп алды. Элине келер замат эле Жаңыл кайрадан жоокер кыздарын топтоду. "Менден өчүңдү аласыңбы? Өлтүрөсүңбү же жанымды согатка бересиңби?" деди Жаңыл мырзага. Анда Жаңыл мырза: "Туткунда жүргөндө, эл жеримди сагынганда, ачууга жеңдирип, сенден кек алсам дегенде эки көзүм төрт эле. Кийин ал оюмдан кайттым. Өч алганда мага мүйүз чыкмак беле деген бүтүнгө келдим. Ошондон кийин сени кечирип койгом. Менин катарымда жүр же жүрбө деп сага айтпайын. Ыктыяр өзүңдө." Жаңыл мырзадай баатыр кызы бар, нойгуттардын бактысы бар эл экен. Жаңыл турганда бир дагы душман анын элине даап кол сала албайт. Ушуну менен эле окуя бүттү деп ойлобогула. Андан ары түшкө кирбес иш болду. Роликтерди карап отуруп, капысынан Бакыттын баягы жаман кылыктарын мойнуна алган ролигин көрүп калып атпаймынбы? Баарыңарга салам айтам. Силер менен мен, Бакыт, атам мени жазалап студияны алып койду. Эми мындан ары мен ырларымды жазбайм. Анан дагы чын-чынына келгенде Айдана жаман эч нерсе айткан эмес. Мен аны өзүнө көргөзбөй жашыруун тартып алып эле элге жаман көрсөтөйүн деп роликте монтаждап таштагам. Айдана болсо моминтип айткан болчу. Чынымды айтсам, акча мени деги эле кызыктырбайт. Мен аябай уялып атам. Айдананын талантын көрө албаган үчүн ушундай ишке барганмын. Атүгүл анын ырын уурдап алып, меники деп калп айтканмын. Силерди алдаганым үчүн кечирим сурайм. Мен сөзсүз оңолом. Андан баш тартышыптыр. А мени болсо тескерисинче баары колдошуптур. Кубанып калдым. Дагы бирөөлөр Көкбөрү боюнча Мелдештин видеосун чыгарып коюптур. Аябай көп кишилер көрүшүп, мен накта жылдыз болуп кетиптирмин. Акыры мага көптөн күткөн өз мээнетим менен жеткен популярдуулук келди. Мен муну жакшы жакка жумшаймын. Адамдарды жакшылык жасоого, жакшы ниеттүү болууга, жакшы иштерге сүрөгүм келет. Андан ары эмне болгонун менин досум айтсын. Азиз, мага жазылгандар менен саламдаш. Бакыттын атасы баласынын күнөөсүн жууш үчүн Айдана экөөбүздүн Америкага саякатыбыздын чыгымын төлөдү. Атиги кара ниет колу менен кылганын мойну менен тартты. Биз буйруса болуп көрбөгөндө ийгиликке жетебиз. Азиз экөөбүз аякта эл аралык конкурска катышабыз. Эми биздин ырыбызды бүт дүйнө угат. Ушинтип менин окуямда аягына келип жетти.
Аягына чейин чыдап көргөнүңөр үчүн рахмат. Коркпогула, ак ниет болгула, максатыңардан баш тартпагыла. А биздин сапарга чыгуучу убагыбыз жетти. Жаңы окуяларды көздөй кеттикпи? Алга? Алга, Айдана! Уху!